Biz sottordu tandоо кеңешин кандай кылып тандоо атсак, бул тандоо кеңеши дагы сотторду ошондой кылып тандоо атат да. Мына сиздер тандаган соттордун бириси 114 миллион сом акчаны төгүп берди. Жеп иштим деп. Ана силерде да жоопкерчилик болуш керек да. Жогорку соттун төрайымына кылмыш иши козголуп атат. Ана кантип силерге эл ишенет? Силердин коом алдындагы жоопкерчилик болуш керек да. Ошол сотторду тандаганда силер тандагансыңар да. Биз кандай кылып капка шөбөгө салып тандап аткандай кылып, силер да ошондой кылып тандап атпайсыңарбы? Кадырына карап тандап атсыңарбы, же капчыгына карап тандап атсыңарбы? Айтор, силер жоопкерсиңер. Бүгүнкү сот системасынын чирип жок болгондон сиздердин да жоопкерчилик бар да. Коом алдында, эл алдында, мыйзам алдында, акырет алдында, адилет алдында. Мен араңыздардан бир эле кишиге суроо берейинчи. Шералы Равшанбеков деген бар экен, мындай Верховный соттун судьясы экен да. Менде мындай суроо. Мен жоопкер болуп бир сотко эмне атам да. Менин сөзүмдү угуп туруп анан соттош керекпи? Мен катышышым керек беле андай? Сиз мындай тажрыйба соттук катары айтыңызчы. Рыскелди Чыныбекович, албетте сиз сот отуруму өтпөйт. Туура, рахмат. Бул мыйзамдын талабы. Менин үстүмө бирөө арыз жазып, ар намысыма шек кетти деп. Сокулук райондук соту мени чакырбай туруп айып салып салыптыр. Кече өткөн жумада Чүй област соту мени айыпталуучунун сөзү болот, адамдын эки көзү болот да. Менин көзүмдү көргүс келбесе сөзүмдү көрүп койбойбу? Жок, 40 мүнөттө мени дагы соттоп салышты. Ушул соттордун баары силер тандап атсыңар да. Мен депутат соттолуп атам, чындыкка жетпей. Кайта жогорку кеңештин депутаты жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзү үчүн куугунтукталбайт. Бул конституциялык талап. Аны да эске алган жок. Колумда ДСП материалдар турат. Совершенно секретно деген. Ошолорду көргөзөйүн десем, көрбөй туруп мени соттоп атат. Силер 10 секунд кошпойсоңуз. Силер Атамбаевди сотко алып келе албай атасыңар. Мен сотко барайын десем катыштырбай атпайсыңарбы? Мени 40 мүнөттө соттоп атасыңар. Текебаев 2 жыл соттоп атпайсыңар. Анан каяктагы соттордо акыйкат? Биз кимди тандап атабыз? Вот силер тандаган соттор акыйкат менен чындыкты ошондой кылып тандап атат.